Нуркан Койчуманова. Эне катары Орозайым кызыма кеңеш. Болору болду, боесу канды деген сөз бар элибизде. Ошол сыяктуу болор иш болду кызым. Бул да болсо жаратканын буйругу болсо керек. Анткени бардык нерсе пенде айткандай эмес, Кудайым буйругандай болот. Ошол үчүн эже катары, эне катары сиңдиме айтарым, куру намысты коюп, кечирим сурап, саясатка да аралашпайм деп сөз берсең да туура болот. Анткени эл да саясаттан жадаган, тынч жашагысы келет. Алар да күнүмдүк көр тирилиги менен алек. Сени угарман, көрөрман катары эле бир соц тармактардан окуп, көрүп коюшуп, кайран кыз деп кейиген эле болбосо, сенин тагдырың, келечегиң да эл үчүн баары бир. Азыр коом ушундай. Сен өзүңө, атаңа, бир туугандарыңа гана керексиң. Жыгылган күрөшкө тойбойт болбой, жеңилгениңди моюнга ал. Артка кайтып, кечирим суроодо чоң эрдик. Сенин эң чоң Кудайым берген байлыгың ден соолук, өмүр, кесир сүйлөбө, алтын башың аман болсо, дагы далай өскөрүүлөрдүн көөсү болосуң. Турмуштун арабасы бир калыпта турбайт. Жашоону сүй, адам катары, аял заты катары жаша. Кудайым берген аял затына тиешелүү бакыттын ээси бол. Саясат келди кетти нерсе. Өмүр да төөлүк эмес. Өмүр бир келет. Кимде эмне буйруганын бир Кудай билет. Темир тордун артында олтуруп, жүрөгүңдө не турганын бир өзүң, бир Кудай билет. Бирок жараткан айкөл зат. Ниетиңди, оюңду, тилиңди, пейилиңди оңдо. Кудай буйруса баары жакшы болот. Акылдуу кызсың, эч кимди укпай, душман ашырбай, тилиңди бир аз тый. Жүрөгүңдү ук, кабыргаң менен кеңеш, кечирим сурап, жеке жашооңду улант. Өмүр аябай кыска, кереги жок нерсеге убактыңды коротпо. Өзүң жашаган коомду өзгөртө албагандан кийин жолуңдан кайт. Саясаттан башка тынч, бакуат жашоо бар. Бактылуу бол, балалуу бол, бал тилдүү элдин жарчысы бол. Тилди Кудайым сага азабын тарт деп эмес, наныңды тап деп да берген. Жакшы сөздүн ээси бол. Азырда кеч эмес, турмуштан өз жолуңду адашпай тап. Мен билгенден мен деген мырзалар багытынан кайтып саясаттан кеткен. Өз учурунда тизгинди тартып, адам өзүн токтото билүү да керек. Токто, ойлон, жолуңдан кайт, багытыңды өзгөрт, саясаттан кет, аралашпа, калганын мезгил өзү көрсөтөт. Деп жазат Facebook колдонуучу Нуркан Койчуманова. Келечегиңди ойлонсоң, эл катары жашайын деп ниет кылсаң, тилиңди тый, саясатка аралашпа. Белгилүү табып Хашим Зайналиев камактагы Орозайым Нарматовага акыл насааттарын айтып, кайрылуу жасады. Орозайым кыз, Орозайым карындаш. Мен өмүрүмдө бир да жолу мамлекеттик кызматта иштеген эмесмин. Мен иштебесем да кээ бир мамлекеттик кызматта иштеп, тажрыйба топтогон саясатчылардан ал да канча жакшы түшүнүгүм бар. Ошондуктан сага агалык кеңешимди айтайын. Мен билген коомдук кызматтын эң эле оору, эң эле кыйыны жана эң эле жаманы акыры барып неблагодарный рахматы жок иш мамлекеттик кызмат. Анын ичинен эң эле ат көтөргүс, эң оору президенттик кызмат. Президент мамлекет менен элдин жүгүн мойнуна алып, күнү түнү тынымсыз, жанды жанга коюп, өмүрдү тобокелге салып, ден соолукту курбанчылык кылып иштейт. Президент уктады дегенде 6 саат же 7 саат уктайт. Уйкудан көзүнү ачып элек алдыдагы иштер, уктарда эмне иштер калып кетти, ким эмне болду деген суроо уктайт. Тыным албаган мээнетин эч ким баалабайт. Кокус ишинде Бакиев сыяктуу адам өмүрү кетсе, Атамбаев сыяктуу катачылык кечирсе, түрмөгө турат. Элден наалат алат. Президент абаланбар периште эмес. Ал инсан. Инсан болгонун улам ал да катачылык кетирет, адашып калат. Азыр эле айткандай, президент инсан болгондон кийин ал киши да жакшы сөз угуп, элдин батасын алып, элдин ыраазычылыгын тапкысы келет. Башкача айтканда, анын да көңүлү бар, анын да өзүнө жараша кадыры бар. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалям инсандын көңүлүн Меккедеги Кааба ташынын кадырынан да жогору койгон. Биздин ислам динибиз падышага итаат кылууга буйруган. Президент Садыр Жапаров сен менен мага жана башкаларга жагабы же жокпу, ага карабай жараткандын ыраазычылыгы үчүн баш ийгенге дин гана эмес, мамлекеттик мыйзамда милдеттендирет. Карындашым Орозайым, сага айтар биринчи насаатым ушул. Карындашым Орозайым, сен элге чындык деп күрөшүп жатамын деп социалынан айтып жатасың. Сен кайсыл чындыкты айтып жатасың? Чындык өзү кандай категория экенин билесиңби? Албетте билбейсиң.
Чындык сен менен мен жашаган коомдо болбойт. Чындыкты айтканда күрөшкөн адамдын өзү акмак. Чындык жараткандын эркинде жана ал тартуулаган исламда гана болот. Турмушта болбойт. Сен эмне социалынан чындык калкып чыгат дейсиңби? Мээң жеткен болсо, ал жерде чындыктын ээси сот эмес, прокурор. Карындашым Орозайым, кайсыл бир интервьюңда келечекте Кыргызстан президенти боломун деп билдирүү берипсиң. Эмне сен президенттик кызматка садырды сындап отуруп жетемин дейсиңби? Эгерде Кыргызстанда Түштүк Африка сыяктуу апартеидтик режим болсо, же Түндүк Корея сыяктуу диктатуралык режим болсо, же Садыр Жапаров Тажикстандын президенти сыяктуу үй бүлөлүк клан түзүп, баш көтөргөндү түрмөгө тыгып, калганын атып, элди кырып жатса, анда элди коргоп чык. Сен ушундай эл ишенимин аласың. Ошондо да эл чарбасын башкара албай, эмне кыларыңды билбей каласың. Акылың жетсе, сен президентке каршы эмес, Кыргызстанды 30 жылдан бери өнүктүрбөй тамырлап кеткен коррупцияга каршы күрөш. Мына ушунда коомго да, мамлекетке да пайдалуу иш кылган болуп чыгасың. Эми эл тарабынан колдоо жөнүндө айтайын. Карындашым, сени желкеңен таптап, чындык айтып жатасың. Ушул жолуңан тайба деп насаат айткандар, колдоп жаткандардын өзү акмактар. Сени таптап коюп, бийлик сага чара көрдү эле. Алар жаныңан качып кетишти. Жаныңда жок. Түшүнсөң тил учунда сени күлөө беришет. Иш жүзүндө сени кидайт этет. Сен алардын оюнчугуна айланып жатасың. Башка тараптан айтайын, саясат адамдан азаптык соктордон өтүүнү, өмүрдү курбанчылык кылууну талап кылган иш. Саясатчы терең билим жана илимге сугарылган, мамлекеттик кызматта тажрыйба топтогон жана башка сапаттарды талап кылат. Сенде ушул сыпаттар барбы? Акыркы насаатым. Адам баласына эң кымбат нерсе үй бүлө болот. Сен абалан бар, үй бүлө күтүп, бала чакалуу бол. Жок эле дегенде 5-6 бала төрөп, Кыргыздын санын көбөйт. Али сенин 10 гүлүңөн 1 гүлүң ачыла элек. Келечегиңди ойлонсоң, эл катары жашайын деп ниет кылсаң, тилиңди тый. Саясатка аралашпа. Саясат эң эле балит, ыплас иш. Кетирген кемчилигиңди түшүнө алсаң, кат жазып, президенттен кечирим сура. Түшүнсөң, ал киши өткөн жылы кармалганыңда да каматпай койдуртуп жиберген деп жазган Зайналиев.